Кезинде бийликте турганда оппозициядагыларды эл бузарлар деп айтып жүргөн Атамбаев азыр түрмөдө. Ошол түрмөдө да жөн отурбай азыр өзү эл бузарга айланып, азыркы бийликке каршы ар кимди айдактап, эптеп эле өлкөдө башаламандыкты жаратып, камактан чыгууну көздөп жатат. Кыргызда тай туйлап такка чыкпайт деген макал бар. Анысы кандай? Атамбаев канчалык актанбасын, аракет кылбасын, ал мыйзам алдында жооп берип жасаган мыйзамсыз иштер үчүн жоопко тартылышы керек. Атамбаев бийликте турганда миллионер экенин, ал миллиондорду илгери тапканын балп эткен. И когда я ездил на Мерседесе, то президент Акаев ездил на Вольво. Ооба, ал алгачкы миллиондорун илгери эле Жазуучулар союзунун ырыскысын уруп коюп тапканын элдин баары билет. Жазуучулар союзуна келе калып, эч ким менен кеңешип талкууга салбай туруп, адабий фондду Жазуучулар союзунан бөлүп чыгып, болгон каражатын кагып алып баса берген. Ал фонддун акча каражатын эле эмес, Жазуучулар союзуна таандык ошол кездеги элиталык болуп эсептелген Норус ресторанында шылуундук менен менчикке чыгарып кеткен. Бул боюнча экс-президент Акаев агынан жарылып айтып берген. Ошентип даттанышып, анан Чыңгыз ага келет, анан Чыңгыз ага айттым, мен сизге өткөзүп бердим, сиздин жоопкерчилигиңизди алдыңыз. Сиз болсо өзүңүздүн кызматкерлерге бердиңиз десем, эми жардам бериңиз, ошондон алыш керек деп. Ал ага чейин көрсө ал каражаттарга 1-3 фабриканы сатып алышыптыр. Ошол жылдарда приватизация жүрүп атпады беле. Ошентип ошо кирешесине жазуучуларды багабыз деп. Ошону менен ал фабрикалар, заводдор, ошол Атамбаевдин фабрика заводдору болуп калды да. Дээринен ууру, бирок ал уурулугун мыйзамдуу жасап көнгөн Атамбаевдин арам байлыгынын башаты ушинтип башталган. Бирок буга чейин миллионер болуп келген Атамбаев 2017 жылы президенттик тактан миллиардер болуп түшкөн. Британиялык Open Democracy басылмасы Атамбаев тууралуу көлөмдүү макала жарыялап, ага биз Алмазбек Атамбаев өлкөнү башкарып турган кездеги элитанын арасындагы божомолдуу коррупция жөнүндө эмнени билебиз деген аталыш коюп жарыялаган. Макалада Алмазбек Атамбаев өлкөнү башкарып турганда кандай кадрдык саясат жүргүзгөнүн, кандай коррупциялык иштерге тиешеси бар экендигин анализдеп, ушул күнгө чейин ал байлыктын булактарын ачыктабаганын, анын ысымы көптөгөн кылмыш иштерине аралаша баштаганын, анын ичинде муниципалдык мүлктөрдү мыйзамсыз менчиктештирүүдөн баштап, инфраструктуралык долбоорлордон каражат уурдоого чейинкиси жазылган. 2010 жылы убактылуу өкмөттө премьер-министр болуп турганда $5949 тапкан Атамбаев президенттик башкаруу учурунда аталган суммадан 1000 эсе көп каражат таап, алардын көбү белгисиз булактардан түшкөнү айтылат. Ал гана эмес, Кой Таштагы 2016 жылы салынган 3 кабаттуу хан сарай, 2018 жылдын март айында президенттик резиденциянын аймагында курган аянты 300 чарчы метрге жеткен вилла тууралуу да кеп козголгон. Демек Атамбаев президент кезинде өлкөнү башкарбай эле өзүнүн капчыгын кампайткан. Кен байлыктарды сатуудан түшкөн каражаттарды жана Бишкек жебин реконструкциялоо боюнча кытайлык ТВ компаниясынын кызыкчылыгын коргоо үчүн алган $111 миллион өлкө аймагынан жана чет мамлекеттерден бир топ кыймылсыз мүлк сатып алуу жана ар кандай бизнестерге инвестиция салуу үчүн пайдаланган. Ал кылмыш жолу менен алынган каражаттарды легалдаштыруу үчүн өзүнүн туугандарынан, ишенимдүү адамдарынан турган кылмыштуу топ түзүп, ал адамдар Атамбаевдин мыйзамсыз акча каражаттарын ар кандай жолдор менен адалдаштырып турушкан. Мисалга алсак, Retrox компаниясынын негиздөөчүсү Каноненко жана компаниянын директору Бредисти Чүй облусунун Аламүдүн районунун Арашан айыл аймагында жайгашкан Чуңкурчак тилкесинде өнүккөн инфраструктурасы бар заманбап кымбат лыжа базасын биргелешип курууга ынандырат. Атамбаев аларга бизнести өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө, мамлекеттик органдар тарабынан да, Арашан айылынын жергиликтүү калкы тарабынан да көйгөйлөр болбосуна ишендирип, буларга өнөктөш кылып өзүнүн жакын тууганы Шаршеновду дайындаган. Келишимге ылайык Атамбаев Шаршенов аркылуу 2013 жылдын 7 августунан 2014 жылдын 4 февралына чейин Retrox компаниясына $500 000 берип, аталган коомдун уставдык капиталынын 30% үлүшүн Шаршеновдун атына каттатып, ошону менен Чуңкурчак лыжа базасынын көмүскө кожоюну болуп калган. 2015-2017 жылдар аралыгында Кой Таш айылына аянты 953 квадрат метр болгон 3 кабаттуу үйүнүн курулушуна жалпы суммасы $131,106,830 сом сарптаса, $279 000 элиталык кымбат эмерек, сантехника жана аксессуарларды сатып алган.
Андан соң Атамбаев кылмыштуу кирешилерди мыйзамдаштырууга багытталган аракеттерин улантып, 2017 жылдын август айынан октябрь айына чейин $699,500 номер 1 мамлекеттик резиденциянын аймагына өзүнө үй куруп, буга кеткен каражатты чет өлкөдөгү досторун берди деп билдирген. Ошол эле маалда Ысык Көл облусунун Ысык Көл районундагы Чоктал айылынын жер тилкесин 14,621,900 сомго сатып алып, 2018 жылдын 17 январында каттоодон өткөргөн. 2018 жылдын 7 апрелинде Атамбаев Апрель коомдук фондунун өзүнүн атына каттатып, 2018 жылдын 31 декабрында уюштуруучунун ыктыярдуу салымы катары 3,820,000 кошуп телеканалдын техникалык базасына 38,460,883 сом короткон. Ушул эле жылдын 27 апрелинде Канал Д телерадио компаниясынын редакциясы ЖЧКсынын уставдык капиталындагы 100% үлүшүн 7 миллион сомго сатып алып, уставдык капиталдагы үлүштүн 90%ын өз атына каттатып, калган 10% үлүштү өзүнө таандык Апрель коомдук фондуна каттаткан. 2019 жылдын 15 январында Тяньшань Travel ЖЧКсынан 0,93 гектар жер тилкесин 2 бүтпөгөн коттеджи менен 24,320,646 сомго сатып алган. Атамбаев өзүнүн карамагында турган Кыргыз Республикасынын президентинин аппараты аркылуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн өзгөчө компетенциясына таандык болгон экономикалык маселелерге кийлигишип, анын ишмердүүлүгүнө да ченемсиз таасирин тийгизген. Өзүнүн мыйзамсыз көрсөтмөлөрүн жана тапшырмаларын мыкты деңгээлде аткаргандыгы үчүн Атамбаев өзүнө жакын адамдарды чоң кызматтарга дайындаган. Анын мындай жакын адамдарынын бири Дүйшөнбек Зилалиев. Ал кыска убакыт аралыгында Кыргыз Республикасынын коргоо кеңешинин катчысы, Кыргыз Республикасынын өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы кызматтарын аркалоого жетишкен. Зилалиевдин мындай сүймөнчүк бала болуусунун себеби Атамбаевдин айтканын эки кылбай аткарып турганда болгон. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик геология жана минералдык ресурстар агенттигинин жетектеп турган Зилалиев Атамбаевдин мыйзамсыз буйругун аткарып, мыйзамсыз материалдык пайда алуу үчүн Терек кени Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2013 жылдын 13 июнундагы номер 350 токтомуна ылайык республикалык маанидеги пайдалуу кен чыккан жер экенин билип туруп, пайдалуу кендерди казып алуу боюнча тендерди өткөрүү тартибин бузуу жолу менен Чаткал районундагы Южный участогунун 17 кварталынын Терек Сурма кенинин лицензиясын мыйзамсыз сатып жиберген. Кылмышты жасоого ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында 2015 жылдын 21 январында Зилалиев ошол кездеги Кыргыз Республикасынын премьер-министри Жоомарт Отурбаевдин атынан Терек кениндеги аукционду андан ары өткөрүү үчүн конкурстук объекттердин тизмесинен чыгаруу маселесин кароону сунуштаган катка кол койгон. Ошентип Терек кени конкурска коюлган республикалык маанидеги пайдалуу кендердин тизмесинен чыгарылган. Андан соң бул кендин тегерегинде ар кандай оюндарды жүргүзүп отуруп, жыйынтыгында Атамбаев өзүнүн жасалма адамына кенди каттатып алган. Ошентип Зилалиев башында турган кылмыштуу топтун жардамы менен Атамбаев Сурманын запасы 7231 тоннаны, 265 килограмм алтын жана 4246 килограмм күмүш түзгөн жалпы наркы 8 миллиард 255 миллион 146,455 сомдук киреше булагы бар Терек Сурма кенине лицензияны мыйзамсыз алган. Бул тизме Атамбаевдин жана анын кылмыштуу тобунун кыңгыр иштеринин бир гана бөлүгү. Атамбаев 6 жылдык мөөнөтүндө Кыргызга ат көтөргүс кыянатчылык жасап, элди экономикалык каатчылыктын сазына белчесинен батырып кетти. Эми анын элге, бийликке акыл айтууга канчалык деңгээлде моралдык акысы бар? Баарынан да ушул суроо маанилүү.